Көчелөрдө мөндүр жаап жатат. Боливиянын Тария шаарын мөндүр каптады. Тария шаарына күндүзгү катуу мөндүр жаап, жеке инфраструктурага жана унааларга чоң зыян келтирди. Бороондун кесепетинен электр жарыгы да үзгүлтүккө учурады. Ассаламу алейкум, урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү. Ушул видеого бир дана лайк басып, жана каналдагы туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Базарларда соодагерлер товарларын тайгаланып кетүү коркунучу алдында сактоого аракет кылышкан. Меркадо Абасто дель Норте аймагындагы бир нече үйдү суу каптап, жашоочулар эвакуацияланган. Километровая көчөсүнөн тургундарын атайын кызматтын кызматкерлери куткарып калышты. Бийиктиги 1 метрден ашкан мөндүр жааган ондон ашык унаа көчөлөрдө жана аллеяларда толугу менен суу астында калды. Шаардын дагы бир бөлүгүндө жааган мөндүрдөн улам Агруппа май куюучу жайдын чатыры ириди. Нөшөрлөп жааган жамгырдан улам каналдар урап, жолдор бир нече саатка өтүүгө мүмкүн болбой калган. Мөндүрдөн жабыркаган бир нече адамды полиция кызматкерлери куткарып калышты. Шаардын ар кайсы аймактарында, анын ичинде Ла Интеграция жана Ла Банда проспектилеринде сел көйгөйлөрү бар. Серкадо провинциясындагы ар кандай жамааттардын эгиндерди да катуу жамгыр жана мөндүрдөн зыян тартты. Шаар бийлиги тез жардам бригадаларын чыгарды.